Бакыт ордосу. Китепке жубайлардын мамилелери, укук милдеттери, үй-бүлөдөгү түрдүү келишпестиктердин алдын алууга негизделген 6 эрежелер, үй-бүлөнүн бактылуу жана бекем болуусуна шарт түзгөн кеп-кеңештер, бала тарбиясына тиешелүү зарыл маселелер жана башкалар киргизилди. Китепте жубайлардын жыныстык байланышына тиешелүү маселелер болгондуктан, китеп 18 жаштан жогорку окурмандарга арналат. Алгы сөз. Бала кезде улуулардын баланчанын кызы эрден чыгып келиптир деген сөзүн чанда-чан угуп калчумун. Кеп кылгандардан ошол кызды анын ата-энесин аягандай же жек көргөндөй, же кемсинткендей түрүн байкагам. Али балалыктын кучагынан чыга элек болсом да, эрден чыкты деген жакшы нерсе эмес экенин ошол балалык туюу сезимим менен сезер элем. Кийин бой тартып, акыл эс кемелине жеткенде башка жерде кандай экенин билбейм. Бирок мен жашаган чөйрөдө турмуштан ажырап атасынын үйүнө кайтып келүү кыз үчүн да, анын ата-энеси үчүн да чоң айып экенин түшүндүм. Барган жерден бага айтсын, башыңдан ак жоолугуң түшпөсүн, алганың менен тең арып тең кара деген бата тилектер жөн эле айтылбасын да ошондо билдим. Мен кары картаңдан тегинин кызы эрден чыгыптыр дейт го деген көбүр шыбырды кулагым чалган күндөрдөн бери 30 жылдай убакыт өтүптүр. Азыр эми баланчанын кызы ажырашып кетиптир. Баланчанын аялы кетип калыптыр. Түкүнчү аялын таштап Орусияга кетип калыптыр деген сөздөрдү күндө угам. Бул сөздөр мен бала кезде уккан ооздон кулакка акырын шыбыр алып, дене бойду дүрт эттирген сөздөргө такыр окшобойт. Жайма-жай, көнүмүш адаттай айтылып, айткандын да, уккандын да бешенеси бырышпайт, мурду тырышпайт. Мындан азыр ажырашуу адат болуп калганын байкадым. Базардан алган кийимиң батпай калса, кайра алып келип бергендей эле, алган аялың же тийген күйөөң жакпай калса, таштап кете берем деген түшүнүк пайда болгондой көрүнөт. Кыскасы, үй-бүлө деген бакыттын ордосу мааниsin жоготуптур. Эркек аялды, аял эркекти түшүнүүгө аракет кылбай калыптыр. Эркектики билинбейт экен. Эгер турмуш арабасынан катуу кулап, эркек кубатын напси калуусуна жеңдирип, тамекиге, аракка күчүн чыгарып, акыры селсаяк болуп талаада темселеп калбаса эле, эркек мүргүп кайра таскактап кете берет экен. Мени тирүүлей жетимдердин күн санап көбөйгөнү. Ананда күйөөдөн калып, кой деген кожо, ай деген ажоо жок, узун туура баскан аялдардын бутка чатышканы тынчтандырат. Күлкүнүн ордуна ый, кубанычтын ордуна кайгы көрүнгөн, же атасыз, же энесиз жалдыраган наристелердин кусалуу көзүнө тигиле карай албай, колумдан келсе ана-мына ажырашам деп турган ар бир үйгө чуркап кирип, жалынып жалбарып болсо да, ажыраган колдорун кайра кармаштырып, тиги бурчта атасын да, апасын да кыя албай, жашы мурдунун учунан тыпылдап тамып турган күнөөсүз наристени экөөнүн ортосуна отургузуп, үчөөнүн үй жаңырткан күлкүсүн угуп, бакыт шооласы төгүлгөн жүздөрүнө көз кумарым канганча карагым келет. Бирок колумдан эч нерсе келбей, ата кучагына, апа мээримине зар болгон, көзүнүн нуру өчүп бараткан тирүүлей жетимдерге тик карай албай, анын ушинтип калганына өзүмдүн да күнөөм бардай башымды жерге салам. Колумдан келгени ушул экен. Оту күйүшпөй, болор-болбос нерсе үчүн мына-мына ажырашайын деп турган жубайларга же үй-бүлөлүк турмушта бири-бирине кандай мамиле кылууну билбей, бири-бирине түшүнө албай, кыйналып жүргөндөргө же турмушта баары жакшы, бирок төшөк мамилесинде аксап, айласын таппай жаткандарга же күйөөсүн жанындай көрүп, бирок кайнененин заар тилине чыдабай, кийим кечесин жыйнап, түйүнчөгүн түйүп койгон келиндерге же алмончоктой келинин баласынан кызганып, ар бир кыймылынан кыйкым таап, уул келининин отун күйүштүрбөгөн кайненелерге же калыңга алган кара үйдүн 2 күндөн кийин өлүп калганын 2 күндүн биринде кайталап, өз кызыкчылыктары үчүн ортодо жаштарды чайналтып, турмушун бузууга себеп болгон кудагыйларга же балдарына тарбия берүүдө багыт көрсөткөн жардамчыга муктаж болгон ата-энелерге кайсы бир деңгээлде пайдасы тиер бекен деген үмүттө ушул китепти жазууга бел байладым. Жогоруда айткандай, колумдан келгени ушул болду. Китеп кимдин колуна тийсе, шырылдатып окуп салбай, айтылгандарды жашоого киргизгенге аракет кылсын. Мына ошондо китептин пайдасы тиет. Жогоруда айтылгандардын кайсы бирине кымындай пайдасы тийсе, аны жазууга короткон көз нурум, алтындай убактым текке кетпеди деп ишенем. Китепти окуп же барактап пайда тапсаңыздар, ушуга мээнет кылган бир тууганыңыздарга мага дуа кылып, жакшы тилек тилеп коюңуздар. Ылайым баш кошкондор кайра ажырашпасын. Ылайым наристелерибиз ата-энеден тирүүлей ажырабасын. Ылайым колумтобуздун оту өчпөсүн. Ылайым үйүбүздүн куту кетпесин. Алайчы Сейитбеков. Кириш сөз ордуна. Жубай тандоо үй-бүлөлүк турмуштун пайдубалы. Үй-бүлө курууда жаштар да, алардын ата-энеси да жубай тандоодо көп ката кетиришет. Жаштар бири-биринин ички жан дүйнөсүнө, кулук мүнөзүнө, үй-бүлөлүк турмушка болгон көз карашына, түшүнүгүнө түк көңүл бурбайт.
Аларды бири-биринин сырткы келбети, сулуулугу, келишимдүүлүгү, күлгөнү, сүйлөгөнү, басканы, кийген кийиминин жарашыгы кызыктырат. Сүйүү сезимдери да ушуга жараша ойгонот. Тагыраагы адамдын өзүн эмес, анын сырткы кебетесин жактырышат. Сырткы кебете улам өзгөрүп турчу нерсе экенин баамдашпайт. Адамдын сырткы келбетин чүпүрөк көркүнө чыгара алат. Үйлөнүүдө чүпүрөккө алданбай, анын ичиндеги адамга маани берүү керектигин билишпейт. Жигит менен кыз сүйлөшүп баштаганда баары жасалма болот. Бири-бирине жаман адаттарын көрсөткүсү келбейт. Үйлөнүп, үй бүлөлүк турмуш башталгандан кийин жаман адаттар экөөнөн тең чыга баштайт. Кооз кийим менен көзүнө сулуу көрүнүп, ошон үчүн сүйүп калган периштеси арадан убакыт өтүп, 1-2 бала төрөгөндөн кийин 2-3 жыл мурдагы оюнан такыр кетпеген сулуудан такыр башка, ажаан болуп чыга келет. Үй бүлөлүк турмушту алдын ала элестетип, анын бардык оош кыйышына өзүн даярдабагандар ушундай өзгөрүүлөргө туруштук бербей, үй бүлөдө ажырым пайда болот. Ата-энелер болсо, баласы менен жашай турган кызга көңүл бурбай, өздөрүнүн турмуш шартына ыңгайлуу куда сөөгү издейт. Өздөрү тааныган жакын тааныштарды, каттаганга алыс эмес, жакыныраак жерди, азыраак калың талап кыла турганды, бай жашаганды, чоңураак кызматтаганы, өздөрүнө көңүлү жакынды карап, ушулардын кызын сунуштайт. Бул 2 жаштын үйлөнүүсү эмес, 2 куданын үйлөнүүсү болуп, натыйжада көпчүлүк жаштар жакшы жашап кете албайт. Жаштардын келечек жашоосуна кара көлөкөсүн түшүргөн дагы бир жагдай ата-эненин, тагыраак айтканда, кудалардын ортосундагы келишпестиктер. Жаштар али үйлөнө электе эле кудалар калың берүүдө, той өткөрүүдө, эки жак бири-бирин сыйлоо маселесинде келише албай, жаштардын үй бүлөлүк жашоосу ээрге кыйшык отуруу менен башталат. Бул жаштарды бири-биринин ата-энесин, тууган уругун жек көрүүгө түртүп, акыр аягы алардын ынтымактуу жашоосуна зыянын тийгизет. Дабасы жок оору болбойт. Турмушта да чечилбеген маселе болбоого тийиш. Жогорудагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолу бар. Ал үчүн динге, каадага жана таза аң сезимге кайтуу зарыл. Динде, ислам дининде адамдын жашоосуна тиешелүү бир да ишке көңүл бурулбай калган эмес. Ал эми үй бүлө куруу бул өтө терең көңүл бурулган маанилүү иш. Көпчүлүк исламда жаштар бири-бирин көрбөй, билбей эле үйлөнүш керек деп билет. Бул туура эмес. Исламда үйлөнө турган жигит менен кыз бири-бирин көрүүгө, жакындан таанып, таанышууга тийиш. Абу Хурайра ага Аллах ыраазы болсун айткан: бир жигит пайгамбарга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун келип, жакында үйлөнөрүн айтканда, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, келечектеги жарыңды көрдүңбү деп сурады. Тиги: жок, көрө элекмин деди. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, анда аны эртерээк барып көр, деди. Жигит менен кыздын бири-бирин көрүүсү өңү түсүн, кебете кечпирин көрүү үчүн эле эмес, ыйманын, кулк мүнөзүн байкоо үчүн болот. Айрыкча бири-биринин такыбалыгына, үй бүлө арабасын тартууда бири-бирине арка бел болууга жарамдуулугуна маани берилет. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, аялга 4 нерсесине карап үйлөнүшөт: өң келбетине, байлыгына, ата тегине жана ыйманына. Силер ыйманына карап үйлөнгүлө, береке табасыңар деген кадиси мында чоң роль ойнойт. Ыйман ичине бүтүндөй жашоону камтыйт. Ыймандуу эркек менен аялдын негизги максаты Алланы ыраазы кылуу. Алланын ыраазылыгы үчүн алар үй бүлөлүк жашоодо кандай кыйынчылык болсо да аны көтөрө алат. Натыйжада үй бүлө акыр аягына чейин сакталат жана бактылуу жашайт. Эгер кыз турмушка чыгууга макулдугун берсе, жигит аны менен жолугуп, үй бүлө куруу жана үй бүлөлүк турмуштун оош кыйышы тууралуу сүйлөшүүгө уруксат. Бирок экөөнүн жанында же айланасында башка адамдардын болушу зарыл. Жигит менен кыз жалаң гана үй бүлөлүк турмушка тиешелүү маселелерди сүйлөшүп, бири-биринин көз карашын аныктап алуусу шарт. Мисал катары ортодо мындай баарылашуунун жүргөнү оң. Жигит кыздан сурай турган суроолор: кыздар эмне үчүн турмушка чыгат? Турмушка чыгуудан максатың эмне? Динде аял киши күйөөсүнөн башка эркекке тигилип кароого болбойт жана башка эркектердин көзүнөн өзүн угулак тутуусу зарыл. Сен ушуга макулсуңбу? Турмуштун оорлугуна, тагыраагы жакыр жашоого көз карашың кандай? Аял киши дайыма үйүндө болуусу кажет. Эгер сыртка чыгышы керек болсо, күйөөсүнөн уруксат алууга тийиш. Сен ушуга макулсуңбу? Турмушта ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ошондой учурда күйөөңө арка жөлөк болууга даярсыңбы? Жубайлар бири-биринин кемчилигин элден жашырып сыртка чыгарбашы керек. Сен ушундай кыла аласыңбы? Аял киши өзүнүн ата-энесин кандай сыйласа, күйөөсүнүн ата-энесин да дал ошондой сыйлашы керек. Сен ушуга даярсыңбы? Эркек кишиге ата-эненин ыраазылыгы кандай зарыл болсо, аял кишиге күйөөнүн ыраазылыгы ошондой зарыл. Сен күйөөңдү ыраазы кылып жашап, ошол себептүү Алланы ыраазы кылууга макулсуңбу? Эркектин сырткы жумуштары ийгиликтүү болуусуна аялдын таасири чоң. Эркектин үйдө көңүлү тынч болсо, үйүнө келгенде көңүлү көтөрүлүп турса,
Анын сырткы иштери да жакшы жүрүшөт. Ушуга сен салым кошо аласыңбы? Динде көп балалуу болуунун өзүнчө артыкчылыгы бар. Негизи эле эркек киши көп балалуу болууну каалайт. Сен буга оюң кандай? Мына ушул сыяктуу суроолорго жооп алгандан кийин эркек аялдын үй бүлөлүк турмушту канчалык деңгээлде түшүнөрүн, аны менен турмуш сапарына аттанууга болор болбосун боолгоп билсе болот. Эми аял кишинин эркектен сурай турган суроолоруна карап көрөлү. Күйөө аялдын азык түлүк, турак жай, кийим кечесин өзүнүн мойнуна алат. Сиздин ушуга даярдыгыңыз кандай? Динде аял эркекке аманат деп айтылат. Аманатка эч кыянат кылбай сактоого кудуретиңиз жетеби? Эркек аялына кол көтөрбөшү керек. Сиздин ушуга оюңуз кандай? Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сыяктуу үй ишине жардам бере аласызбы? Аял киши дайыма күйөөсүнүн көңүл буруусуна муктаж. Сиз мага дайыма көңүл бура аласызбы? Аял сыяктуу эле эркек да анын ата-энесине, жакын туугандарына жакшы мамиле жасашы керек. Сиз ушуга даярсызбы? Аялдын жумуш кылып, акча табуусуна кандай карайсыз? Мына ушул сыяктуу суроолор аркылуу аялда келечектеги жолдошунун үй бүлөлүк турмушка көз карашын бир аз болсо да биле алат. Андан соң жигит да, кыз да истихара деп аталган 2 рекеттүү намазды окуп, келечекте аны менен бирге бактылуу жашоо кечире турган жакшы жубай насип кылуусун Алла Тааладан суранып дуа кылуусу зарыл. Абу Аюптун ага Алла ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ага мындай деген: Үйлөнмөкчү болгон кызыңды эч кимге айтпай кое тур. Жакшылап даарат алып, 2 рекет намаз оку. Намаз окуп бүтүп, Аллага мактоо айтып, анан: "О Алла, сен кудуреттүүсүң. Менде эч кандай кудурет жок. Сен билүүчүсүң. Мен эч нерсени билбейм. Сен кайыпты да билесиң. Ушул аял менин диниме, дүнүйө иштериме жана ахиретиме пайдалуу болсо, ага үйлөнүүнү мага насип кыл. Эгер менин диниме, дүнүйө иштериме жана ахиретиме башка аял пайдалуу болсо, анда ошол аялды мага насип кыл" деп дуа кыл. Учурда жаштар ушул 2 рекет намазга такыр көңүл бурушпайт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бул намазды сахабаларына Куран аяттарын үйрөткөндөй дыкат үйрөткөн. Аларга эки анжы болуп турган иштин баарында ушул намазды окууга буйруган. Истихара намазынын турмуш жолуна түшүп жаткан жаштарга ролу абдан чоң. Бул намазды окугандан кийин кимдир бирөөлөр аркылуу туура кеңештер айтылып, же түшүндө ага туура жол көрсөтүлөт. Эгер мындай жашаандар болбосо, анда да тынчсызданууга кажет жок. Жаштар үйлөнө берет жана алардын жашоосу жакшы болот. Келечекте өзүнө жубай болчу кыз дайым болгондон кийин аны сыноонун жолу да динде белгиленген. Хадистерде үйлөнө турган аялдын жүзүнө, алаканына, томугунан тизесине чейин, тагыраагы, балтырын карап сыноого уруксат экени айтылган. Болгону муну эркек өзү эмес, башка ишенимдүү аял аркылуу аткарат. Аялдын жүзүнө карап, анын өңүн эле эмес, кулк мүнөзүн, жайдаралыгын, түнттүгүн, мээримдүүлүгүн, ачуу мүнөз жана башка сыпаттарын байкоого болот. Алаканынан анын ден соолугун, иштермандыгын байкайт. Ал эми балтырына карап, анын кандай балдарды төрөй турганын билсе болот. Негизинен ортодогу аял кыздын үй бүлөлүк турмушту аркалап кете алабы же албайбы, акыл эси кандай, үй жумуштарын кандай аткарат жана башка майда чүйдөсүнө чейин билип, күйөө болчу адамга жеткириши керек. Ушул эле ыкманы кыз дагы колдонуп, атасы же агалары аркылуу жигитти сынаса болот. Мындан сырткары динде жигит менен кыздын теңдигине да маани берилет. Теңдик алардын динине, тегине, жүрүм-турумуна, социалдык абалына, атүгүл өң түсүнө да тиешелүү. Чынында бул өтө маани бере турган иш. Тең-теңи менен болгону жакшы. Турмушка карасаң, ажырашууга теңсиздик да салым кошконун байкоого болот. Жубайлардын бири бардар жерден, экинчиси жарды. Биринин өң келбети аябай жакшы, экинчисиники жаман. Диний ишенимдери башка жана башка ушул сыяктуу себептер кез келгенде үй бүлөнүн ажыроосуна себеп болот. Кыргыз наркы. Элибизде эзелден келе жаткан жигит менен кыздын үйлөнүүсүнө байланыштуу каадалар бар. Негизинен бул каадалардын көбү ислам эрежелерине адал келет. Арасында анча-мынча каршы келгендери да жок эмес. Баланы үйлөнтүүдө негизинен жуучу болуу, куда түшүү, сөйкө салуу шаанилери аткарылып, андан кийин кыз узатууга тийиштүү жөрөлгөлөр башталат. Жуучулук менен куда түшүү кээ бир жерлерде бирге аткарылгандыктан бул экөөсүн бир деп кароого да болот. Негизи жуучу кыздын ата-энесине барып, алардын кызынын колун суроо, алардын макулдугун алуу. Адатта жуучулукка жигиттин туугандарынан оозунда сөзү бар, элге кадыр барктуу, жашы улуу адамдар барышкан. Бул жуучуга барган жерден аларга макул болуусуна шарт түзүү үчүн болгон. Мына ушундан жигит менен кыздын үйлөнүүсүнө аларга караганда ата-эненин ролу жогору турганын баамдасак болот. Башкача айтканда, жигит менен кыз ары калып, ата-энелер бири-бирин көндүрүүгө кызыктар болушкан. Жуучулук ийгиликтүү болуп,
Кыздын ата-энеси кызын берүүгө макул болгондон кийин жигиттин ата-энеси кудалап келген. Бул жолугушууда кыздын калыңы бычылган, тойдун убактысы белгиленген жана башка ушуга байланыштуу маселелер чечилген. Андан кийин кызга сөйкө салуу шааниси аткарылган. Сөйкө салуу шааниси кызды ээлеп коюу эле эмес, кызды жана анын үйүндөгүлөрдү сыноо үчүн жасалган. Сөйкө салынган кызды сөйкөлүү кыз, бара турган жери бар кыз, кудаланган кыз деп ага башка ата-энелер, башка жигиттер сөз айта алган эмес. Сөйкө салынган кыз үй бүлөнүн энчиси эсептелип, ага аяр мамиле жасалган. Кыз да өзүн олуттуу кармап, бешкөкүл кыздарга аралашпай, турмуш тириликке тиешелүү иштер менен көбүрөөк алек болгон. Кыздын энеси ага турмуштагы оош кыйыш маселелерди чечүү жолдорун, үй иштерин аткарууну үйрөтүүнү күчөткөн. Кыздын жеңелери ага эркек менен аялдын ортосундагы мамиле, төшөк маселелери тууралуу түшүнүк беришкен. Негизи кыз секелек курактан өтөр замат эле эненин жана жеңенин турмуш институтунан өтүп, турмушка бардык тараптан даяр болгон. Ушунун натыйжасында турмуш тириликке байланыштуу ажырашуулар дээрлик болгон эмес. Кыргыз каадасында эч качан жигит менен кыз өз башынча таанышкан эмес. Көбүнесе ата-энелердин келишими менен үйлөнүшкөн. Бирок ата-энелер келишкен жерде да жигит менен кыз сүйлөшкөн. Сүйлөшүүгө көбүнчө алардын жеңеси ортомчу болгон. Кызды сыноодон өткөрүүдө да жеңелер чоң роль ойногон. Эми диндин көргөзмөсүн жана элдик кааданы эскилердин жомугу эсептеген учур жаштарына эки ооз сөз. Мейли, силер интернет деген жеңенин жардамы менен таанышып алдыңар. Аймактык каада салттардын айырмасы, жолдун алыс жакындыгы, ата-энелердин ар башка түшүнүгү, үйлөнүүгө тиешелүү ырым-жырымдар силердин башыңарды оорутпайт. Үйлөнүү үлпөтү кайсы кафеде өтөрүн, кыз кандай көйнөк кийерин, кыдырып көңүл ачууга канча машина чыгарын эбак чечип койгонсуңар. Мунун баары силердин түшүнүгүңөр боюнча замандын талабы жана аргасынан муну кечиримдүү деп эсептесек болот. Бирок силер үй бүлө деген үлкөн арабага чегилип жаткан куш аттын башына кандай нерселер келерин алдын ала билип алышыңар керек. Болбосо силердин сүйүүңөр, сен үчүн өлүмгө да даярмын деген дымагыңар бир күнү суу кечпей калышы толук мүмкүн. Үй бүлө кура турган жигит эмнени билиши керек? Үй бүлө куралгандан кийин эркек үйдүн башчысы эсептелип, андагы иштин баары анын чечими менен болорун, үй бүлө мүчөлөрүн турак жай, тамак аш, кийим-кече менен камсыз кылуу мойнуна жүктөлөрүн, жактырып алган кызы убакыт өткөн сайын өң келбети эле эмес, кыял жоругу, мүнөзү да өзгөрөрүн, турмушта баары адамдын оюндагыдай боло бербестигин, ар кандай ойго келбеген иштер болуп кетерин жана башкалар. Турмушка чыга турган кыз эмнелерди билиши керек? Үй бүлөдө башчы эркек болорун, көп иштер анын чечими менен жыйынтыкталарын, үйдүн тазалыгы, бала тарбиясы сыяктуу үй ичиндеги иштердин баары өзүнүн мойнуна жүктөлөрүн, азыр асмандагы айды алып берүүгө даяр болгон элпек жигити эртең эле корсулдап, урой мамиле жасап каларын. Азыркыдай каалаган учурда каалаган жагына туруп басып кете берүүгө болбостугун. Азыр такыр оюна келбеген, адам эмне кыларын билбей кала тургандай оор кырдаалдардын болуп каларын жана башкалар. Мына ушул сыяктууларды алдын ала билип, ага өзүңөрдү даярдай жүрүүгө тийишсиңер. Бул силердин экөөңөрдүн тең үй бүлөлүк жашооңор жеңил болуусуна шарт түзөт.